Бул жерде мисалы көрүп атасыңар, корук зона. Корук зонага жакын. Анан могу техникалардын иштеп атканын өзүңөр көрүп атасыңар. Биз бул жерди 10 гектардан ашуун парк кылабыз. Бул мамлекеттик муктаждык. Бул жерде жашаган мына миңдеген адамдарга парк жетишпейт. Бул жерде жанагындай жакшынакай кылып вело жол, гүл борбору, бул жакта болсо пляж кылып беребиз. Бүт парк болуш керек. Анан элдин баардыгы айтып атат. Эмне үчүн буларга таандык имарат бузулбайт, а башкалардыкы бузулат деп. Бирдей мамиле болуш керек деп. Албетте мен азыр мунун кафенин ээлери сотко беребиз деп атышат. Сотто мэрия биз элдин укугун, шаардыктардын укугун коргойбуз. Анан эми коомчулукта дагы бир канча сын пикир айтылып атпадыбы бизгечи. Мындай сүйлөшүп алды деп. Биз эч кандай сүйлөшкөн жокпуз. Тескерисинче биз шаардыктардын кызыкчылыгы деп мына бүгүн 5-чи имарат бузулуп атат. Корук зонадагы жанагы Анапияевдардын имараты, жанагы Ош Ойл заправкасынын тегереги Касымбеков көчөсүндөгү, андан башка ал жакта дагы бир имарат бар. Жанагы мурдагы салыкты жетектеп жүргөн кишинин каналдын боюнда азыр фамилиясын унутуп калдым. Ошол жерде дагы бир кафе бар мисалы. Мындай биз менен жеңичинен сүйлөшүп алуу бул мүмкүн эмес. Биз бир дагы ишкер менен жанагындай жеңичинен сүйлөшпөйбүз. Кылганыбыз ачык. Мына мунун ар жагын карасаң дагы бир кафе турат. Биз аларга дагы эскертүү бергенбиз. Туугандар, 50 метр корук зонаны силер ачып койгула. Азыр аны дагы ченейбиз. Аз балдар ченешет аны дагы. Эгерде 50 метрге жетпесе биз аны дагы эскертүүлөр бузушубуз керек. Анткени бул жерде көп адамдардын имараттары бузулган чындыгында. А бул калып калган эмнегедир. Үстүнө бир аз мындай ачып койгон, бирок калып калган. Анан коомчулук мындай бизге болгон сын пикир айтты да, биз тескерисинче булардын эмес, мындай элдин кызыкчылыгын ишке ашырабыз да. Мына эгемендик күнүнө Кудай буйруса көрөсүңөр, Ак Буранын. Бул жерде бир жакшынакай парк болот.